кызматын кылган инсан болгон улуу ата мекендик согуштун катышуучусу октоп ондон ашык баланы тарбиялап өстүрүп келечек буга жакшы тарбиялуу из калтырып кеткен атабызды эскерүү кечесине чогулуп отурабыз. Азыр кандай маселеси атабызга арналып турган бюстун ачып андан ары ишибизди улантып алып барсак, азыр үчтөгө райондон келген анан айылдын аксакалдарынан келип ушу бюсттун ачылышына бюсту ачып берип койсоңуздар. Бюсту ачканда келип Сапаралиев Нурдин 1922 жылы 5-декабрда Сарыөзөн Чүй бөөрүндөгү Багышан айылында туулган. Атасы Сапаралы менен апасы Күлүшай экөө үркүндөн кийин 1920 жылы баш кошкан. Кийинчерээк өздөрүнүн мекени Жумгал суусу менен Тугал суусунун кыйган жериндеги азыркы Багышан айылынын Төрткүл деген жерине келип туугандарына кошулушкан. 1929 жылы алгачкы жолу 1-класска барган. 9-классты бүтүп жакшы окугандыгына байланыштуу ошол жерде Чоңдоо орто мектебинде мугалим болуп иштеп, андан соң директорлук кызматты аркалаган. 42 жылы 27-июнда 27 жаштагы Нурдин Сапаралиев улуу ата мекендик согушта аттанган. Атактуу акын Медина Албаев билесиң го кансыз согуш болбосун, кан деп учат, жан деп учат коргошун деп жазгандай, кан майданда көптөгөн оор күндөрдү башынан кечирет. Адегенде Алматы шаарына барып 256-полк мектебине окууга кабыл алынат. Ал жерде 3 ай окугандан кийин Түркмөнстандын Тежек шаарында уюшулган 98-аткычтар бригадасында аскердик кызматын өтөйт. Андан кийин Саратов шаарына келип, кайрадан Волганы көздөй аттанып 1 февралда Астрахан шаарынын жанындагы Түштүк Батыш фронтуна барып кошулат. Ошол дивизия Кочельников, Элиста шаарларын, Бородино, Новый Манч кыштактарын душмандан бошотууга катышат. Сальск шаарынын душмандын огунан жарадар болот. 2 ай госпиталда жатып, Сталиндин мекени Грузияда аскердик кызматка жөнөтүлгөн. Көптөн күткөн улуу жеңишти Белоруссиянын Витебск шаарында тосгон. 1945 жылы 25 сентябрда мугалимдерди аскерден бошотуу жөнүндө СССР Жогорку Совет указына ылайык Нурдин Сапаралиев эрте демобилизацияланып 5 ноябрда Жумгалга аман-эсен кайтып келген. Эч кандай тыныгууну, эс алууну билбей 1945 жылдын ноябрь айынан тарта 1949 жылга чейин Жумгал райондук комитетинин 1-катчысынын жардамчысы болуп иштеди. 1963 жылы Скрябин атындагы Кыргыз айыл-чарба институтун бүтүргөн. 1945-48 жылдары Жумгал райондук партия комитетинде инструктор. 49-51 жылдары Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин алдындагы партиялык мектептин угуучусу. 1952-1953 жылдары райондук МТСтин директорунун орун басары. 1953-56 жылдары Райискаткомдун төрагасынын орун басары. 1956-60 жылдары Жумгал совхозунун партиялык комитетинин катчысы. 1962-74 жылдары Кыргызстандын 40 жылдык атындагы колхоздун төрагасы. 1975-82 жылдары Кызыл Туу, Өрнөк колхоздорунда башкы зоотехник. 1983 жылы персоналдык пенсияга чыккан.
көп жылдык үзүрлүү эмгеги өкмөт тарабынан бааланып, эмгек кызыл туу, ардак белгиси ордендери, Владимир Ильич Лениндин туулган күнүнүн 100 жылдыгына арналган эмгектеги каармандыгы үчүн юбилейлик медалы, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы, Жети Жолку областынын ардак грамотасы менен сыйланган. 20 жакын күжүрмөн жана эмгек медалдары менен сыйланган. Кезинде райондук, областтык советтерге депутат болуп шайланган. Атанын эмгегин баалаган жергиликтүү калк Түгөнсай айылынын бир көчөсүнө Нурдин Сапаралиевдин ысымын ыйгарышкан. Өсөр эл өткөнүн унутпайт деген даанышман акылда айтылгандай, Нурдин атанын ат көтөргүч зор эмгегин билген жердештери эмгегин эч качан унутпайт. Молдокеге Кур'ан окусаңыз, андан кийин сүйлөөчүлөргө сөз берсек. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Eğratkan Allah şulokan Kur'an soğun Kuday'ın kudu Muhammed kümiyeti safara alığılı merine tanrına sebep yatkan jeri jaylı bol toprağı tarık ol imandılız olsun. Eğratkan Allah şüpheninin bilip bildiğinden günümüzü orta getirip değişine nasip kıl. Ardından olan bala oturasını evleyicilerine, ağa tuğanlarına cevap evlükne, iman verin, tımağınız kılıp baktalı her kanday bellerin alamatlardan sakta Allahu Akbar. Анда болса азыркы сөздү Жумал райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Хакимдин орун басары Исакова Гүлбаршынбеков жагат. Саламатсыздарбы, урматтуу окуучу айылынын тургундары жана меймандар. Мына бүгүн ушул улуу жемиштин алдында жакшы бир куйручу айылында жакшы жерлерге болуп турат. Ошо Нурдин атабыздын айкели ачылып жатат. Мына ушул ата мемлекеттик согушка канчалаган аталарыбыз барып, канчалары кайтпай калды, канчалары кайтып келип кайра ушинтип эл үчүн дагы эмгектерин көргөздү. Мына ошо кайтып келгендердин арасында Нурдин атабыз дагы кайра келип мына жогоруда айыл өкмөтүнүн докладында да уктук кандай ошол райондун социалдык экономикалык өнүгүшү үчүн келечек муундардын жакын келечеги үчүн өзүнүн эмгегин зор эмгегин жасады. Анан эмне демекчибиз, бул кишинин баскан жолу кийинки муундар үчүн, эл үчүн жасаган эмгеги эч качан унутулбайт. Кийинки муундарга өрнөк, үлгү бүгүнкү ушул айкелде тургузуп жаткан балдарына дагы мен чоң ыраазычылык билдирмекмин. Жумал райондук мамлекеттик администрациясынын атынан мына ушул райондо биздин районунда ушундай айкелдер борбордо, андан кийин ушул Куйручук айылында гана бар да. Ушул демилгени мен дагы абдан колдоп ыраазычылыгымды билдирем ошол балдарына. Анан эмне демекчибиз, бул кишинин эмгеги эч качан унутулбайт. Барыңыздарды келе жаткан байрамыңыздар менен. Көңүлүңүздөргө рахмат. Рахмат. Андан кийинки сөз Жумал райондук аксакалдар кеңешинин төрагасы Калиев.
Туғандар, Күршік елі бүгін шоң майрамның үстінде отырып жатасыздар. Мұның айтуының себебі ушул елге қызмат қылған адамды ескеріп қою деген бұл нәрсе мұсылмандық парыз, ошоны атқардыңыздар. Бір нәрсесі Алы Тоқымбаев айтқандай, өмір бізден өтіп кетсе, ел еңбектен ескерсін деген сөз бар емес пе? Афоризм байланған. Ошол сөзді Нұридин атаның замандаштары, ердештері бүгін ескеріп кетті. Демек, еліміз еңбектің өтіп кеткен сайын еңбегін еліміз ескеріп кетті. Айкелін Тұрғысов кейінгі буындарға ошол адамдың ким екендігін дәуірдегі замасына кетті. Екінші дәуір айта тұрған нәрсе, Байділда Сарнабаев айтады. Чыңғыс қайда? Москвада, Лондонда bir manili mesele болған ғой деп. Әлемі Байділда қайда? Қой қайтарып жөнді деп қойды. Біздің Нұридин әкеміз ошол Байділда айтқандай Чыңғыстайдағы Байділдада да киши болған. Себеби мамлекет үшін, өлкөсү үшін, өзінің районы үшін еңбегін аяған емес. Bir günü toğda жүріп мал бақты, bir günü мектепке келіп баланы оқытты, bir günü конторда отырып чабуаны башкарды, bir günü айылда отырып зоотехник болды. Bir günü бүгін шықпаса, ертесі еш намысы жоқ, екінші жұмысқа өтіп кеткен ең ұлы адам еді. Екінші айта тұрған нәрсе, ушул адамдың еңбегін бағалап, елі сыйлап, момитип Айкелин Тургускоң балдарына чоң рахмат айтарлым. Дәвір нәрсесі Нұридин аке айтып қаларлы. Мен көп балалы батыр ененің авышқасы болам. Ошол балдарға билим бериш үчүн, ошолорду багыш үчүн биз күндүр түндүр эмгектенип жатабыз деп. Нұридин аке Жумгалга биринчи жолу хозур расчетты киргизген адам болгон. Ар бир трактористтин колуна, ар бир чабандын колуна кантип эмгектениш керек, кандай эмгектенсе канча акча таба турган колуна карматып койгон адам болчу. Башкача айтканда, жашоонун эмне экендигин 10 жыл мурун билген адам эле. 10 жыл мурун айтып, момундай болот деп койгон. Демек, ошол адамга элибиз эскерип момунтип Айке тургузуп атканына мен райондук ардагерлердин атынан ыраазычылык билдиремин. Экинчи айта турган нерсе, согуштун ардагери катары көп адамдар барып кайтпай келди. Бу киши Нұридин аке, анын уулу иниси экөө тең барып согушка барып аман-эсен келгендиги жөнүндө Улуу Атамекен согуштун 70 жылдыгында, 65 жылдыгын атайын телефильм кылып чыгарды эле, ошондо дагы башка эчтекесин айтпай, жалгыз согушка барганын айтып берет. Жөнөкөйлүгү өзүнүн bir калыптагы адам экендигин көрсөтөт да. Эми көп сөз айта бергендимде, элиңизге чоң рахмат деп айтыңыз, арбаңыз менен ыраазы болуңуз. Арбагы ушул куйручу кайрын колдоп турсун. Чоң рахмат. Экономика жана финанс институтунун ректору Айылчы Сарыбаев агайда. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, жерлештер, агалар, үйлер, аталар, эжелер, карындаштар. Нұридин атабыз менен акыркы жолдо ушу клубтун алдында 2011-жылы Hakikat Partiyasına paylaşık olup yüksek bulup kanalını şu yerde sizler kançanız var ekmeğini bildi. Şu yerde çoğulup bana şu yerde kol böyle. Kandan beri dikkatli ettik. Yeni bir nerse öte kapağlar. Ötünde azatlıkta interview verip attık. Sarsençede geçken haytalar vermeyeyim ki. Devadan giyip. Sonra interview alıp atkan baladan soradım, sen sarsen bilirsin, bilirsin haytat. Anınız kim eder? Endi berim bilbey kalıp turun, bozman sözün tushib kaldı, arı güzel. Ona zamandan özkörgönü, ezdin özkörgönü, bizdin bala vakaranın özkörgönü, şunçalık mağa azatlıkta, şunçalık katmış idi.
Azatlık Nukmuş деген jurnalisti Sarsendi'nin deyilden кейін анда оқыс болған екенбіз. Әкем маңдайымда отырып, бұл іште мен комсомолда қайырмадан жөө барып, осы іште қыштың күні ашылған декабрь айында комсомол өткен. Осы жерде отырып алған мені комсомолға алып көйдетінің сөздерді сұрап көрсеткенде рахмат, сіз барасыз. Дағы бір нәрсе азыркы бүгінгі күндері соғысқа қатысқан адамдардың туралы мағынасы ұмытылып баратқансыз. Себебі өлкеде осындай саясат кетті, кеше туралы терең кетіп қалса. Соғысты кім жеңген десе Америка жеңген деген сөз. Соғысты кім жеңген десе Германия жеңген дегенге дейін барып қалды. Ол байрам менің де байрамым. Себебі менің атам да сол соғысқа қатысқан. Егерде агisi соғысқа барып, соғысқа барып, жеңіп келбесе, біз қайдан болады елеміз. Мына мен 70-тен аштым, мен қантып профессор, доктор болады елем. Мен қайсы оқуын өтіп, оқылып, қантып құрылады. Осыны ұнытысы бағыр өткен заманымызды сөкмей, қағат болып қалды. Коммунист заман. Осы кездегі басқармалар заман, директорлар заман, осы кездегі райкомдар заман, алар кіші емес. Алар елді ұсқан деген сөздерді оғалып, мен таңғалап. Өздері ұшыл жерде, ұшыл мектепте, ұшыл айылда, ұшыл больницада, ұшыл оқу жайларында оқып, соңғы ұшыл кішілердің тәрбиясын алып, анан келіп билікке келіп, қайра ұшыл адамдарды сөккені. Бұл атасын сөккені менен бара барды. Мен атам ақпақ кіші болсы болса мен мұндан да жақсы болмақпын деген сияқты сөздерді. Андықтан Нұрдин атабыздың естелігінің алдында тұрып, сіздер үшін разышылықты айтып кеткім келіп жатыр. Анан Нұрдин атабызды кейін, 90 жылдан кейін колхоз бірінші жұмбалдан тараған, ең бірінші өрлік таратқан Қырғызстан бойынша біз чемпионбыз. Осындан кейін бірінші мына азыр айтылып өтті ғой, бірінші федерация өткөргендер. Бұл кіші бірінші ұшы фермерлік чарбаны түскен кіші болған. Азыр Амирбек Азамов деген жігіт бар, азаттық іштейді Чехословакияда. 90 жылдар ал Түркияда немеде ол Қырғыз телерадиосында хабаршы. Жүргіні менден келіп тұрады. Сапаралов деген атам бар ілі, атауыз бар екен, Жұмғалға барып, интервал келейін деп. Емнеге десем айтады, Андайса Қырғызстанда ең біріншілерден болып фермерлік чарба түсіп жүргісі. Бары осы кісінің тәжірибасын олып, сөзін олып келейін дедім еле деп Бішкектен осы жігіт айтты да, осында ұқтым бірінші Жұмғалда ең біріншілерден болып осы чарба күтіп, чарба құрып, осындай жаңы істі баштап атқан. Анан мұндай кісіменен сыймықтамай қойға болды өтті. Кеп бұл естелік тас құрышты емес, кеп бұл жинас құрышты емес, кеп ұшы кішінен қылған ішінде. Ал кіші емне қылып, емге қылып елдің есінде қалды. Емне деген бала тәрбие алады. Сусамыр ұлы баласы, Сусамыр бегі көз, азыр сөйлесіп келетаз, 56 жылдан бері жолдоспыз. Финанс техникума барғанда бірге кіргенбіз, оқығанбыз, ошондан бері андайын университетте чоң оқыдық, андан кейін өмір бойы чоң финанс системасында иштештик көрөбүз, сабак бердик көрөбүз, чоң ревизор болдук. Азыркы мезгилде ушу Сусамырдын деңгээлине жеткеп, чоң ревизор, чоң финансист кызматчы мен билгенден жок. Себеби калгандын баары кыргызча айтканда самопал. Эгер Сусамыр спирт болсо, калгандары самопал. Мен үчүн де. Арким сөзүнүкүн мактар. Анан эми сиздерге чоң рахмат. Ушу клубтун алдында, ушу бактеректердин алдында, ушунча өзүбүздүн элди, өзүбүздүн аталарыбызды сыйлап, ушундай эстеликтерди коюп, эстеликтердин жанында ушундай жакшы сөздөрдү айтыш. Бул келечекте өзүбүздүн жанагы Шаршенди унуткан балдарга окшобой, өзүбүздүн татенелерибизди, кылган ишин, жашаган турмушун, өзүбүз ким элек, ким болдук, ошону бир ой жүгүртө жүргөнгө жакшы нерсе экен. Бул чоң тарбия экен акасы. Ушул жерден келип, балдар келип, анан кийин бир аз болсо дагы айтып өтсө, бул иши мындай эле, тиги иши тигиндей эле.
gelecekte sen de ошондой бол десе, алар Кудай каргандай деңгээлдеги бир уулук сындыктар болбойбу, элин соңолобу деген нерсе. Шуну айтыш керек. Мен өзүм профессор деген мугалим деген сөз да. Мугалим, кайсыкеле мугалим. Мен үчүн өзүмдүн баламдын, өзүмдүн неберемдин ошол эмесинде ушул Кызыл Туу Багышан айылынын балдары, өзүмдүн кайырмамдын балдары келечеги эмне болот? Биз өткөндө мына сиздер ушуну билип тургандан кийин, ушулар сиздер өтсөңөр, биз өтсөк, кийинкилер эсинде, оюнда эмне калат деген сөз болот экен. Ошон үчүн сиздерге рахмат Багышан айылынын Багышан элине, себеби бул мындай жанагы райондун өкүлү дагы айтып өттү. Мындай эстеликтерди коюш, мындай ушундай парктарда ушундай жыйын куруш, митинг кылыш деген абдан жакшы нерсе экен. Өзгөчө 9 май деген бул кыргыздар үчүн өзгөчө майрам, мен үчүн өзгөчө майрам, кыргыздар үчүн өзгөчө майрам. Биздин баарыбыз, биздин турмушубуз, биздин келечегибиз бүт ошо 9 май менен байланыштуу. Сиздерге мен чоң ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм. Анан ушу Такай ушундай жаркырап жайнап жаздын күнү чогулуп ушундай жыйындарды өткөрүп турсаңар, мен дагы көптөп келсем, силер да көптөп чогулуп турсаңар, рахмат. Саламатсыздарбы, агайым туугандар. Бүгүн өзүңүздөр баамдагандай, иштесе жеген ашын жерге койгон, иштеген ишинен баар тапкан согуштун ардагери Нурдин атабыздын айкелин атып жатабыз. Ömrü bizden ötüp ketse el emgekten eskerer degендей. Nurdin atabыздын kılgan emgekteri, jazagan erdikteri, elden uğul ekendigi biz айтпасак da dalildenip turganday. Kırgızda jakşı gep bar emespe. Atam ölsө ölsün, atamды көргөн өлбөсүн дегендей. Алыстан жакындан телетең туш, туğgandары, уğul кыз небереleri келип отурасыздар. Бүгүнкү Нурдин Сапаралиев атабызга арналган митингибизде бул сымалдуу ыр менен да айта кетсек болчудай. Куттуу болсун ак эмгектин үзүрү, кызмат кылдың аянбастан күчүңдү, ак эмгектен атактанга жеткениң бул да болсо эмгегиңдин үзүрү. Анда эмесе сиздердин алдыңыздарга биздин алыстан келген конокторубуздун бири Элмирбек Иманалиев агайыбыздын окуучусу Көкмакын Арген Беймырза уулун чакырмакчымын. Кубанып айтам саламды, мында куйручук элиң аманбы? Анда мен оматтуу айтам саламдың, мындаң ол уяң атам өткөн жер, мындаң ол уяны көргөн ел, мындаң ол турган элим аманбы? Анткени бүгүн майрам деп Нурдиндей болгон атанын карачың эстелиги турган жер. Жалпың эл мында чогулуп эң ак батасын жайган жер. Эми Нурдин ата жөнүндө азыраак айтсам көңүлдө. Ой, бул 6 күндүк өмүрдө тигиң согушка барган деп айтат, аргыл адам туугандар аргыл ушулдой кеп айтат. Анткени баатырлыгы дагы бар, даанышмандыгы дагы бар. Атабыз ол уядан баталган, мына оматтуу кишиң аталган. Жалпың элден баталган, атабыз жакшы адам атанган. Анткенин 15 жыл иштеп элине кызматын кылган Турбаевы 17 бала тааптыр мынан кыргыз элдин доң ичинде. Эбегейсиз ойлосок эчен иш кылган Турбаевы калкына жаккан карачы, кала турган артында кызматын кылган Турбаевы эми бүгүн карачы айтып отурса атан өлсө дүйнөдө тоогому жагому калган Турбаевы атасы өтсө дүйнөдөн
17'dey карачы аркасындан айтылган уулу карган Турбайбы, эң атаны мына барктаган сиздердей калкы калган Турбайбы, эмгекти кылган калкына мына даңкы калган Турбайбы, баркы калган Турбайбы. Азыркы кезде карасак, эчем башчылар да бар, алардын айтыла турган артында жакшы сөзү калбастыр. Анткени кээ бир адамдын мына кылган мына кызматы артында калат чаңбастыр. Эң анткени Нурдиндей болгон атанын элге кылган кызматын мынан эли дайым эскерип, артында жаман сөзүң ой калбастыр. Калк эстесе туугандар, эмгеги менен кыргызга жаккан ата Турбайбы, эл ичинен кадыр бар, тапкан ата Турбайбы, анткенимдин себеби айта берсе дагы да дастан ата Турбайбы. Эмиң ойлой берсең атамды, калкымынан ар качан урматтап сыйлап карачы. Ол уямына куйручук атабыздан баталып, атанган атам Турбайбы, калкынан мынан ар качан баталган атам Турбайбы, калкымынан ар качан даңктагандан ушундай жакшы сөзүң артында жашай берет Турбайбы. Кээ бир адамдарды мен билгенибизди туугандар айтып кээде жүрөбүз. Кээ адамды жамандап, кээ адамды сүйөбүз. Кээ бирөөлөр мынакей 15 айдан иштесе артында мынан айтылган жаман сөзү дагы бар. Анткени 15 жыл мынан элине кызмат кылган Нурдиндей атабыздын бүгүндө айтылып калат түбөлүк дагы да ичендеген жакшы сөз калганы мына бар Турбайбы. Кээбирлер калат эстелбей, анткенин уулдары карачы бүгүнкү күндө мындай жакшы иштерди баштады. Айылдын мынан ортосу ушул жерге келгенде калың элдин бүгүн бир жүрөгүнүн толтосу солкулдап турган учуру уулдарына дагы да атабыздын ушундай ыраазы болсун арбагы, жамандыгы болбосун, жакшылык деген орносун, калың элдин ичинде калпыз иши болбосун, калыстык деген ушундай куйручуктай атанын Нурдиндей болгон атамдын эң эмгегинен ушундай уулдары буйруса, баар тапкан болсо экен, эң уулдары кыргыздын наар тапкан болсо экен, жакшылыгың ушул жери мынакей ушундай жакшы айылдын төрүнө консо экен. Эми калкымдын бүгүн өзүнчө майрамы майрамы болгон убагы, жакшылыктардын ушундай биз да жан дилибизден туялы, эмгегине кыргыздын жараган атам Турбайбы, кээ бирөө жүрүсө ген сатып, кээ бирөө жүрүсө жер сатып, кээ бирөө жүрүсө тетиге ысык көлдөй жеримде урандарын казышып, кээ бирөөлөр байкасам жер бетинен аңтарып, байлыктарын сатышып, кээ бирөөлөр жүрүшсө кыргыздыгын ар качан башка элдерге каңтарып, кээ бирөөлөр жүрүшөт жаман жерди маңтарып. Эң анткени Нурдиндей болгон атанын уулдарынын карачы байлык дебей ар качан балдарым деп жүрүптүр, акча дебей ар качан мынан адамдарды да сүйүптүр. Жакшылыктын ушундай жан дилинен кылыптыр, агайын элдин ичинде өң өйдөлүп мына бийликке барсам экен дебестен, калың элдин ичинде кылган мына кызматы эскерилип жаткан кез, далай нерсени ак батадан атабыз адамдарды тапкан кез, жакшылыгың ушундай кыргыз элдин ичинде айтылып бүгүн жаткан кез, жакшылыгы кыргыздын көбөйсүн деп ырдайлы. Дагыдан ушул Нурдиндей аталарыбыз буйруса, ушул айылдын төрүндө төрөлсүн деп тилейли. Жакшылыктын ушундай жамандыгы болбосун, жараткан өзү колдосун, тетириңиштер болбосун, теңирим өзү колдосун. Төркүнүн о сөздүн айтканда, калкым төрүңдө бакыт ойносун. Мен да ушул 1968-жылы ушул чарбада иштеп туруп, анан райкомго кызматка барып калдым. Ошондо Нурдин акемден чоң эмгеги болуш керек эле. Ушул баланын да бир таланты бар, иштер мантигиндеймин деген сөздөр айтылган экен. Анан райкомго барып иштеп калдык. Ушул айкемден менин да карьерамда чоң салымы бар экендигин жалпы ушул куйручугадын адамдардын алдында бир ооз айтып бергим келет. Бул шабдан жекече таза, чоң уюштургуч, эч нерсеге илешпеген адам эле. Ушул райкомго барганда да ушу көп сурап менин жетекчилердин айрым жүргөн тургандарын айтып, пикирлерин айтып каларлы. Өзүнүн ушул татынакай эмгеги үчүн эмиле эл журт айткандай 17 уул кызды тарбиялап өстүрдү. Абдан жекече таза жүрдү, чоң уюштуруш таланты бар эле. Корчубектен узарып бир күнү келатып анан ушул Түгөлсүздүн кыштагында жол трассада суу каптап жаткан экен дейт. Анан келип кишинен анча капаланып
Анан чакыргыла башкарман дегенде Нурдин эке барып калбадан бу эмне суу десе ушул тияктан келаткан субаттуу суу экен. Азыр да жыптыр эми көрчү жактырсам иштеп ушул саматта жыгып уюштурган экен. Кечинде келатканда кайра көрсө баягы суу жок дейт. Ал суу эгин талаасына түшкөн экен. Ушундай моментальный бар нерсени баарын чече билген, бар нерсени уюштура билген киши эле. Кийин анан ушул 70-жылы Жумгалдын орден медалдарын тапшырып калганда ошол кишинин эмгеги бааланып, эмгек кызыл орденине татыктуу болду. Анан ушул башка иштерге которулуп кетти. Ушу Байкенин уюштуруучулук чоң жекече таланты, өзүнүн таза адамдык сапаты үчүн мен дагы ыраазымын. Байкенин ушул жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Анан момунда жаркыраган эстеликти курган мына Таалай, Бактыбек, Сусамыр, башкалардын баарына мен рахмат айтам. Ушу жер иштердин бир туугандарым, инилерим катары. Рахмат силерге ушул Байкенин эстелигин ачып, эмеле тиги акимдин орунбасары Гүлбаршин айткандай ушундай эстелик биздин Чаекте гана турат. Анан Кызылтайдын ушул атактуу адамдар ана Куричи ата менен Багыш ата башпалардын баары турат. Рахмат силерге эл журтум. Аман болгула, бар болгула, эл соолукта болгула. Келаткан 9-майрамыңарда куттуу болсун. Biz degende 3 aydardan uktama yok. Partiyaga ötköndü olsa bilesizler. Men sizlerle kanday düşük menen ötön, kanday emi menen. Emi Nurdin Ekem bir söz aytıp kalçılar, oşon için men esime düşüyorlar. Partiyaga ötkönü tam deydi. Eki rekomendasiya partiya biröö yok deydi. Anan keyin başka, men oylayım başka uyumda turgan bolsa emege akısı yok da. Anan sukan berdile deydi şu çilen büro olsa gerek raykomga. Anan da şu 3. rekomendasyonu atam berip anan şu ötüp kaldım dep köp aytçılar Nurdin Ekem. Nurdin Ekem'din kanday adam ekenin köpüle aytıldı. Bağırınızlar bilesizler. Bu işi sözdün kıskası taza jür ayılnay. Taza jür. Anan keyin el menen jeyin alıştı köp kıl. Köp kıl. El menen süйлөшүp tursaňarlar işiňer jaman bolboy, jakşı bolat dep aytçylar. Sözdün kıskası Nurdin Ekem'e karap barımız kiyinki muğundağı kısmatkerler uşul Nurdin Ekem'e ülgü katar tutup uşuğa tengelik kelçiler. Emi buna Bakıtbek aylanayın Susamır turasınlar bağınlar. Uşul jakşı iş kıldılar. Arbak razı olsun. Alemi kuyuruşu geli. Ağayın tuğanlar sizler gelgen bütkül jaksan ağaç tuğanlar bağınlıklar aman bolunuzlar, yesen bolunuzlar. Jakşılık olsun. Bu iş menen men 70-yılı şu teknikimde okutuşçulem Sakmaga gelip kaldık. Gülsayda Sönbay degen çabamlar ile. Anan bir gün öyle aytıp kaldı çabam. Tazalagıla direktörüyle de. Anan direktör de gelip kaldı. Bağırıştın sarayda elek çıkırıp atat dedi. Sırtı kara çıktık. Anan Eldemur'da surakanda Bağırıştın tege kursak üstü suradı. Kursak tok bu. Bunday bir oğullar yoktu. Bitmek ketken joksuňar mı? Dep suradı. Anan oşetuğundan keyin bardığın tek oşo surap atat. Bu jalan ele bayağı çarbaker kişi de düşünüp ötkönbüz. Yok bu adam faktoruna özgöçe köngül bulgan şekil. Oşetuğundan keyin tigil jerde çabamdın apası ulgayıp kalgan bayıçele ne tamak görüyor atas, kim görüyor atas da oşetkenden keyin oşo kişini aytıp düşünüp anın kapelçi, apelin işçi de oşoların bарын tek görüyor alıp razı oldu. Şantayevay degende jakşı de. Aytdı, demi Sönbayga çabamga dayınladı da. Balança gün erten menen saat 9'da başına geledi şu yerge. Oşoga çeyin bulanıp ajraşaýandy meyil tapına kaýapdy. Anan men kantorda oldum. Kantordan bütün alam silerdi. Oşo yerden Raşşot markada izletem dedi. Ben gezip barata aytdı, emi dagı emede
Endi qorong'uga kirib жүрөгүңөрдү qorong'урду аралабайын. Тыныч турган жүрөгүңөрдү жаралабайын. Жакшы да келе деп койгондон кийин ошо күнү машинада барып калды айткан эле. Кайра келдик. Контордо бүт боюнча эсеп сапкада әрекет бардыгы тең. Айыл Сарыбаевич айткандай ошо кезде жана козу расчёттун элементи болсо керек го. Ушу 1 саатка жеткизген жок, баардыгыбызга расчётту бердирди да кетип жиберди. Анан сурап калды ошол жерде. Уулдун садагасы атыңды айтып койчу кимдер? Бирөө сурап калды да. Анан Топон байке айтты. Жаңыланып кийинип, кыздарды көрсөң ийилип. Бул жөнүнө кетип баратат. Берген справкага сүйүнүп деп, ошого баягы тиги кылтып сүйлөгөн киши эмес беле. Ошентип айтты. Анан тияка баргандан кийин баягы мурдагыдай болбой тиги мен жаңылып калыптырмын, тиги кишиге уят болуп калдым деп, ошол киши ошол жигит кийин жакшы окуп кетти, кийин ошол профессор болду. Андан кийин мен сыйлыктанам, өрнөктө чоң иштешип калдык бул киши менен. Өрнөккө өзү баягы башкарма болбосо дагы Ланза техник күрөк башкарманын деңгээлинде иштеди десем эч убакта жакын. Ушунчалык принципти катуу койгон киши экен. Ушу бизде баягы бирге бастырып чыкканда дагы кеңештерин айтып, бүткөнчө барып, жакшы кептерин айтып, анан ушул эмгекке үйрөтүп кеткен ушул киши болду. Мен айтып калчумун, жок экен, сиз ушундай ушунчалык аябай принципти кармайсыз деп ошентсем, антесе болбойт, деп. Кийин көчүп атканда бер жактан узаттык, аяка көп эле кишилер башкарма болуп барды, башка специалисттер да барды. Бирок бул кишиге келгенде кийин чоң жазды келип анан кийин жакшы барбыз деп, жакшы ушул мен ушундай киши менен ушул жеке мен эмес, жалпы жумган эли, жалпы орус эли сыймыктанат. Немистердин жүрөгүнө тийген киши бул киши. Биз сыймыктанабыз. Мурдагы эскерип, мурдагы жакшы нерселерин айтып жатышат, ушул жакшы тилектер айтылып жатат, балдарына да каалоолор айтылып жатат. Мен дагы ошол өрнөктөн атай бир иштешкен киши катары келген экенмин. Рахмат ушул балдары. Биз ушундай киши менен сыймыктанабыз. Чоң рахмат. Калгандарыбыз таарынбайбыз, азыр мына мектепте кайра улантабыз. Ошол жактан сүйлөйлү. Азыр болсо ошол Нурдин атабыздын уулу Сапаралиев Суу Самыр агамды чакырайын. Урматтуу туугандар, убакыттын тандыгына байланыштуу ошону айтып калган сөздү мектепке барып, атабызга басып өткөн жолу боюнча кичинекей музейче кылып уюштурулган, аларды көрүп, ажерден Куран окуп, чай ичип, анан сүйлөй турган сөздү табылагандан кийин тарайлап.
Нурдин аба жазды өзгөчө күтөт. Анткенин негизги себеби жеңиш майрамына байланыштуу. Өткөн кылымдын 40-жылдары Атбай кыргыз элине, анын ичинде ушул касиеттүү Жумгал өрөөнүн тургундарына эмне деген апаатты салбады. Согуштун жүп босогосунда даңкы таш жарган Айтулуу Куудул Куйручук бул аалам менен кош айтышты. Балким алиги аттын кашкасындай таанымал инсан өз учурундагы журт ырыскысынын туткасы чыгаар. Ардагерлердин үркөрдөй тобу жеңиш майрамынын босогосунда Мобул чаектеги эстеликти оңдоп түзөп коюшса дегенде эки көзү төрт эле. Кудай жалгап, буга ушул жердин кулундарынын бири кулак салыптыр. Албетте, анысына рахмат. Балдар, силер билесиңер, 41-жылы атамекендик согуштун башталышын, 41-жылында кыйындык түштү кылымга, баатыр сынып фашисттер басып кирди чынында. Эр жигиттер эл коргоого аттанды, атка таштап ала тоону аттанды. Ата-энелер кош айтышып бакырып, балдар калды ата келип чакырып. Жаш жарлары қалды көзден жаш алып, сүйүлөрүн канжанына батырып деп, жөнөгөн балдар кишилер жөнүндө айтабыз. Мына могу жерде карап көрсөңөр, Жумгал ар бир айылдан кеткен да. Адамдардын тагдыры ар кыл тура. Аны алдын ала болжоп, же булгулуп билүүгө болбойт. Антпесе тагдырдын тагдырлык касиети кайсы, сыры кайсы. Андыктан ар ким ашык кеми жок, бешенесине көмүрүнтан чийгенди көрөт. Тагдырды жазгырып, же андан буйта өткөн пенде эгерип жок. Согуш башталып калды 41-жылы. Ошо 41-жылы согуш башталганда биз 40-жылы түгел сайда ошол согуш болорун билишкенго бизди ошол түгел сайда доса барып ойнотту. 42-жылынын июнь айында армияга чакырдым. Ошентип Кочкорго жөнөдүк. Кочкордор Сычыкойго түнөп, андан ары баратканда, ошол боомдун капчыгайында баратканда эл кыркылдайт. Көрсө темир жолдун жолу салып атты. Баягы темир жолдун дагы аялдар, жаш мындай улгайган кишилер согушка баратасызбы деп, анан кийин бизге боор оруп кайталады. Ошентип жөө баратып, анан кийин баягы Сталинградка бармак экенбиз. Анан Котельников деген шаардан кайтарып, жана Элиста деген кармактын борборуна жетип, анан Новый Маныч, Бородино деген талаалар бар экен, сырап болдум. Ошол талааларда согушка кирдик. Согушта 7 күн жүргүп, согуштун азабын айтпа. Декабрь айында немистердин көп самолеты учуп кетти. Асмандагы суулдаган самолетти көзсөй атып аттык.
Bayağı samolyotlardan 3'e düşüptür bizim aylığımızga. Bizim bateriyanın aylığına. Ben kaçacağım ben ama kanday kılamım dep. Buttan acıradım. Kolum tasa, bir butum tasa dep. Ana o şeyden kaçacağız bildim, kaçalı bargandan beri bir. Ana o şeyden yanvar ayından hem bistiri giyinleri böyle boyuzga saldı. Kadıngileri giygisti. Gün içinde alıp vardı. Boy bir ucu bir 15 havanın bütünü rannik. Kadıngiler yazdı. Akılın aydaydı. Düşkü tamam kadım ki değil. Bayağı geçki tamam kadım ki değil. Akşam işe bak. Hiç dığım. Akılın aracıldı. 11-12 sutuk vardı kovlandık. Anam o şeyden çolaktu göreni cayına. Anam acıda görüyorum o şeyden ne yaptım. Menden bir ağayım var öyle bir ay murun ketken saldatga. Anın da dersi yok bilbeyim. Katalbayım. Yani iki kız var öyle biri 8'de biri 4'te bularda kat yazkandı bilbeyim. İyiyim ne alatayım da bilbeyim. Jas adres dedi. Adresimde yazdım. Anan yazsam al kişi oşol adres menen Ulu Sovetke bizden Kırgızstan'a jibergen eken. Uşu saldattın üyü emne degen jardan alat. Cevap verdi. Ama şol kattın negizinde apama uyarıp veriptir sağınga. Hemen 3 put buğday veriptir. Oşantu aman kalıptır. Soğuştan adaptaya veriptir. Atam anan koşunasına gele sartkan eken. Cekeştegen bir kempirge. Ben sana aytam. Gelecekte şunu düşünüyorsun. Baldarım amana sen gelet. Ökötön amana sen gelet. Kara kişinin gelemeti düş bulat. Düşündü adamga ayağım beret. Anan keyin men töö minip 3 fut buğday salıp batıştan geletip durman. Tündükten akkan sudan geçemin dep suğa canı girgende asmandan 2 kuş uçat. 2 kuş uçup canasa gelip biri arka çırpıp kavandı, biri berki çırpıp kavandı. Aşol 2 kuş 2 adam. Aşo çırpıklar aşoların baldarı, göm aşoların rızkıları, su aşoların ömürleri. Tün içinde düşümde bir acı dağırdı el, tiyag öğüs, bu yağ öğüsünün cılçık koybay, bıçağı alıp, balta alıp, içe karnın jargan eken. Oşo jargan içe karnında tez yoldun narca öğüsünü taştaş koygan eken. Niye bu acıdar öldüğünde ne oldu dep kalgan eken el. Anan acıdar bir kıymıldagan eken, oşonda bayağı içe karnın bari girip ketip, eldin bari kaçıp, al aytalada el kalbay kalıp, acıdar özü soylap kalgan eken. Oşol hazır içe karnı çıkıp turgan gezi, padişanı bugün erten alat degen. Al bir kozbolsa, büt dünyönü cenget bu padişah degen eken. Ibrahim Avanın atası Saparalının түшүндөгү аянı 1945 жылы жаз айында жеңиш болуп жер кебиске орноду. Улуу атамекендик согуштун жоокерлери улам картайып баратат. Улам азайып баратат. Арине, жеңиштин көркү, шааниси баягыдай эле. Андан жаздын деми, жаштыктын деми урат. Мунун бирден бир себеби жеңишти кийинки муундар эсинен чыгарбай, кастарлап майрамдашканында. Аталардын баатырдыгынын түбөлүктүүлүгү ушунда турбайбы? Нурдин аба күткөн жаз келди. Жеңиштин майрамы келди. Ушул күндө эки аксакалдын уул кыздары, небере чөбөрөлөрү, кыбыралары тукумдун жибин үзбөй жашоо улап келет.
Учурда эки аксакал бактылуу карлыктын доорун сүрүүдө. Эгерде каргыш ургур согуш болбосо, ушул эле жумгалдан кан майданга аттанып, курман болгон эр азаматтардын тукуму кандай гана өсмөк, канча эл көбөймөк. Муну бүткүл Кыргызстандын масштабына салып карап көрүңүздөрчү. Канчалык оор жоготууга учураганбыз. Жеңиш кандай кыйынчылык менен келген. Андыктан согуштун ардагерлери тынчтыктын баасын абдан жакшы билишет. Ата мекенибизде деги эле ааламда ар дайым тынч жашоо болушун каалашат.